Ошо мен ийгилик жаратпасам дагы менин ушу инелериме чыксын деп бизге көп басым жасаган. Адам баласы канчалык көп кыймылдап, физически көп кыймылдай турган болсо ошончолук организм питание требует этет да. Кыргызстандын жакшы чемпиондорунун катарында жакшы ийгиликтерге жетишкен. Ошонусу мен сыймыктанабыз. 2 жыл мурда ушул мечиттин курулушуна киришип, ушул жерди биринчиден жерди бөлүп бердик. Коңшайлык барып окуйбуз да. Ошонун себебинен мектептен чыкканда, мектепке баратканда бир жакшынан ынтымак болуп барып, кайра келетканда эле кайда уруш үйгө жакындарды. Утканда, ошо экинчи орунду алганда, жана сыйлап награждение кылганда, анан чынында мен спортсмен болсом болот экен деп өзүм ишенгенмин да. Азыркыдай бакайдай болуп, Кыргызстанга салым кошуп, мамлекетибиз желегин көтөрүп, талаа түзгө чыга алган эмес, бирок азыркыдай бакайдай болуп, Кыргызстанга салым кошуп, мамлекетибиз желегин көтөрүп, талаа түзгө чыга алган эмес, бирок атааңдашымды утуп, ушул кубокко жетишкенмин. Ашыкча мындай чачы бар эле төрөлгөндө. Мындай узун. Мына чачынан бөлөк дагы ашыкча узун. Аны өрөт элек, лента тагат элек. Менин жаш кызым да секеле кактам. Биздин 1 класстан баштап аттанган мектебибиз Исраил Базаркулов атындагы номер 43 мектеп. Талыкпай өзүнүн өнөрүн бая көрсөтүп, үйрөткөнгө ар дайым аракет кылат да. Ошолордун арасынан ушу Улукбек деген агабыз, Ормонов Улукбек деген агабыз чыккан. Ушу жогорку кеңеште бир нече жолу депутат болуп турду. Агайлар эч качан биздин жаман болушубузду, слабый болушубузду каалабайт да. Агайлар биздин келечегибиз жакшы болушун, чемпион болушубузду, Кыргызстан желегин көтөрүшүбүздү каалайт. Алла таалам насип кылып ушул айылда туулуп чоңойгонбуз. Биз ошо 5-6 жашыбыздан эле биздин агаларыбыз спортко кызыктырып, биз 4 уулбуз. Ошонун эң чоңу Аскат, Аваз, Алмаз деген бир туугандарым бар. Ошо эң чоң агабыз ошо шаарларга барып, спортко кичине аралашып, өзү көп тиричиликте спортко көп ийгилик жарата албай, ошо мен ийгилик жаратпасам дагы менин ушу инелериме чыксын деп бизге көп басым жасаган. Биз ошону билбейт экен элек. Ушул таштак жолдо, ушу сайдын боюнда бизди аябай катуу ушул жерлерде жүгүртөт эле. Биз ошол мезгилде биз ойлочу элек жүгүрүп эле койсок спортсмен болобуз деп эле күнүгө туруп эртең менен жүгүрүш элек ушул жолдордочу. Үйдө эң кичүүсү элем, эрке болгонго өтө бир толо бала элем. Жүгүрө албай, ушул жерлерде көп ыйлачумун да. Кыйналып, аркада калып кетчүмүн. Акаларым алдыда кеткенде калып кетсем аркаман келип, кайрадан чуркатып, желкеме шапалак менен урат эле, белиме шапалак менен урат эле, бас чурка депчи. Айылдын абасы өзүнчө кооз. Айылыма келгенде, туулуп өскөн жерге келгенде эмнегедир башка сезимдер пайда болот. Ушул жердин абасы башкача. Келгенде ушул формаларымды салып келип алып, ушул жерде жүгүрүп, досторума айтып кызыктырып, ушул жерде жүгүрүп турабыз. Мурункудай көп жүгүрбөсөк дагы азыр ара-арада бир жумада бир келгенде жүгүрүп, ушу жаштык кездерди эстеп, ошол мезгилдеги агаларымдын жаман көргөн күндөрүмү эстеп, күлкүм келет бир жагынан аттын кылам, ошондо мен жакшыраак жүгүрүп койгон эмес экенмин, жалкоолонбой. Агаларым алдына өтүп жүгүрүп койгон эмес экенмин, балким будан дагы жакшы ийгиликке жете белем деген ойлор келет. Азыр эми өтө жакшы шарт, бар жок нерсе бар, өнүктү, заман өнүктү. Кыргызстанда эле Кудайга шүгүр, бар жок нерсе дүйнөдө өнүккөн мамлекеттерде эмне болсо, азыр мен ойлойм Кыргызстанда дагы ошолордун бар жок нерсеси бар. Азыр биздин жаштарга дүйнөлүк аренага чыга турган, дүйнөнү ута турган
жаштар чыкса болот ушул айылдан. Бар жок нерсе шарттар бар. Тренер десе тренерлер бар. Спорт залдар десе залдар бар. Бар жок жагынан шарттары бар да. Мына Алла Таалам бизге өтө чоң бир кооз жайды берген экен. Айыл чындыгында кооз, абасы таза. Ушул жерден көптөп машыгууларды өткөргөнбүз. Өзү негизинен спорт чеберлери, спортсмендер айыл жерлерден көп чыгат. Себеби айылда кара жумуш, ушу дене чыңала турган жумуштар көп, ошолор менен көп алек болот. Адам баласы канчалык көп кыймылдап, физически көп кыймылдай турган болсо, ошончолук организм питание требует этет да. Эгерде кыймылдабай жатып, бир домдон чыкпай, үйдөн чыкпай жүргөн бола, тамактан деле кыйналып калат экен, анын аппетити деле анча болбойчу. Ошого мен көп башыман өттү, көбүн көрдүм. Мыкты, эң чыган жигиттердин баары жогу ушундай айылдардан, ушуга окшогон жерлерден чыкты деп мен билем да. Ошого Кудайга шүгүр, Алла Таалам бизге ушундай жерди насип кылган экен. Ушундай жерде туулуп өстүк, ушундай жерде эрге жеттик. Мен эми азыркы күндө ишиме, жумушума байланыштуу шаарда турам, Ош шаарында. Бирок иш болбосо бир айда 2 жолу келип, өткөргөн күндөрүмү эстеп, ушул жерде жүгүрүп, ушул жерде кандай досторум менен ойносок, ошолорду келип сүйлөшүп, баарлашып, мына көлдүн боюнда тала, көк чөп бар жогун Алла Таалам бизге кооз кылып жаратып койду да. Ушунчалык мына көп шүгүр кылам. Биз ушу бакай менен сыймыктанабыз. Жакшы ийгиликтерге жетишти. Ошо Кыргызстандын байрактарын көтөрүп, көп жерлерге барып, ийгиликтерге жетишип, биз ошон үчүн аябай сыймыктанабыз. Биз эле эмес, ошо айылдагы тууган уруктар, эл журт баарыбыз ушу жакшылык жактары менен аябай сыймыктанабыз. Элдерге жакшылыктары тийип, пайдалары тийип. Эң главный жактары ушу жакшы окуп, жакшы билимдүү болуп, Кыргызстандын жакшы чемпиондорунун катарында жакшы ийгиликтерге жетишкен. Ошонусу менен сыймыктанабыз. Азыр дагы иштери жакшы, Аллага миң калла шүгүр. 5 маал намаз окуйт. Бизге алхамдулилlah Алла Таала мүмкүнчүлүк берип, биз өзү негизи Кызылкырман деген айылга уланган айылбыз. Ал айылдын мечити бар, бирок бизге алыс болгон себебинен бул 2 жыл мурда ушул мечиттин курулушуна киришип, ушул жерди биринчиден жерди бөлүп бердик. Жер бүткөндөн кийин ошо мен ошол мезгилде өзү бир тууган эң чоң агам Аскатбек ошол бир аз инвестор тартып келип, ушул мечиттин салышына, мечиттин бүтүшүнө себепчи болду. Себеби бул мечит мусулмандардын, кошуналардын башы бириге турган, жүрөктөрү бириге турган, ушул жерге келип бири-бирин бир ынтымакка чакыра турган жер экен, ибадат кыла турган жер. Эми Кудайга шүгүр азыр кошуналарыбыз, айшаталарыбыз бар, абаларыбыз бар, баары келип ибадат кылып атышат. Жакшы. Кудай кааласа, келечектеги өсүп кеткан муң дагы ушу дин менен жашап калса, өтө жакшы болот. Себеби Алла Таалам эки дүйнөнүн бактылыгын толук динге гана койгонмун деген да. Ошого эми биз спорт жагынан мамлекетке кызмат көрсөттүк. Эми мынабу ички иштер жагынан кызмат кылып атабыз, ушу дин жагынан дагы салым кошуп коелу деген ниетибиз бар эле. Кудайга шүгүр бир аз болсо дагы салым кошуп атабыз. Өзүбүз дагы ушу айылга келгенде биринчиден ушу мечит бул Алланын үйү да, Алланын үйүнө келип 2 рекет намаз окуп, ушу айылыбызга, бүткүл ааламга, Кыргызстаныбызга ушул тынччылык, жакшылык сурап дуа кылып турабыз. Бул көчө ушу биздин айыл Кызылкырман, эң центральный ортоңку көчө болуп айтылат. Эң чоң айылдын эң чоң көчөсү ушу биздин Темиров Маматали деген абабыздын атына коюлган. Бул жол илгери центральный Ош-Бишкек жолу болгон да. Кийин нар жактан чоң жол түшкөндөн кийин бул жол ошо кичинекей жол болуп, каттоолор азайып, азыр өзүбүздүн гана базарга барып келе турган,
өзгөнгө ошко барып келе турганга да өзүбүздүн айылдан каттай турган жол болуп калды азыр. Жолдор аябай жакшы, тегиз, жаңы салынган. Ушул жерде өзүбүздүн агаларыбыз бар эле, ушулар көмөктөшүп, мамлекет Кудайга шүгүр баарын тегиздеп жасап берип атат. Кичинебизден бери бирге чоңойгон болобуз. Кичинебизден ошо эс тааныгандан беричи. Бунун жакшы күндөр өтө көп, сонун күндөр өткөн. Кичине кезибизде көп урушчу элек айылдын балдары менен өзүбүз болуп, мунун ушундай кызыктуу окуялары бар эле бир эсте калган. Ошо келе жол катары бирөлөр менен урушуп келчү элек да аябай. Балдар менен урушат элек, аяк коңшу айылга барып окуйбуз да. Ошонун себебинен мектептен чыкканда, мектепке баратканда бир жакшына ынтымак болуп барып, кайра келе айтканда эле кайра урушуп үйгө жакындарды. Ошентип кайтып келгенбиз. Ошентип чоңойдук. Ушу достордун арасында досторубуздун баарынын башын бириктиргенге, ушундай бир кызыктуу спорт жагынан футболду уюштурганга өтө бир жөндөмдүү. Ар айда өзүбүзчө бир футбол уюштуруп койгонбуз, ошол уюштуруп баштаган башын. Ошо достор менен ынтымакта болуп туруш үчүн, ынтымакта досторду көрүп туруш үчүн, эми ар кез чоңойгондон кийин, ар ким ар жакка кеткенден кийин ошол себептен ушул оюнду, футболду уюштурганбыз. Ошо футбол ойноп турабыз, эми досторубуздун арасында өзүнө жараша Кадыр Барков бар. Досторубузга жакшы үлгү достордун бири. Айрыкча ушундай бир нерселерди уюштурганга кызыгып турат да, анан кандай десем, бир достордун ынтымагын көздөгөн нерселерди көп уюштурат. Ошол жактарына көп басым жасайт. Ошондой жакшы жактары бар досторубуздун. Биринчи ийгилигим Аллах насип кылып Бишкекте болгон жаштар арасында Кыргызстандын чемпионаты болуп, ошол мезгилде бир жылга жетип жетпей машыгып даярданып, Сатиев Талай деген агайыбыз Оштон 4 баланы алып барган. Ошонун арасынан ал мезгилде Ошто жаңы эле самбо, дзюдо эми эле келип залдар ачылып баштаган мезгил экен эле. Мен ага чейин бир аз кыргыз күрөшүп, кичине шыгым бар эле. Ошо бир жылдын ичинде эле алып барып, ошол жакта чемпионатка катышып, Алла күч кубат берип, финалга чыккам. 2 круг күрөшүп, экөөнү тең отуп, 2006 жылы биринчи жолу Кыргызстандын жаштар арасындагы чемпионатынан 2-чи орун алгам. Ал мезгилде жолдор дагы узак, оңдолбогон мезгилдер. Ушундай бир башкача бир сезимдер болгон. Мен мынчалык даражага жетем деген деле оюм жок эле. Ушул спортсмен болом, спортсмендерди көрүп спортсмен болом деген гана оюм бар эле да. Ошол медалды утканда, ошо 2-чи орунду алганда, жана сыйлап награждение кылганда, анан чынында мен спортсмен болсом болот экен деп өзүм ишенгем да. Ошондон кайра Ошко кайтып келгенге чейин ушундай бир убакыт созулуп кетти. Жаш экендик, досторубузга, үй бүлөбүзгө мактанам деген оюм бар эле. Ушундай келдик. Келгенде досторубуз, болсо залдагы агаларыбыз, инилерибиз баары келип, биринчи жолу ошо Мухаммед Умар спорт клубунан биринчи медалды мен алып келгенмин да. Ошо медалымды көрүп, дипломумду көрүп, аябай сыймыктанышкан. Ошол жерде биз тарбиясын көргөн агаларыбыз бар эле. Ушунчалык мен духумду көтөргөн экен, азыр ойлонуп көрсөм. Бакай, сен Кыргызстан боюнча 2-чи орунда турган бала экенсиң. Сен бир эле жыл кылып, бир эле жыл машыгып, 2-чи орун алып келдиң. Эгерде сен 2 жыл, 3 жыл кылсаң, жакшы даярдансаң, сөзсүз 1-чи орунду аласың деп ушунчалык деңгээлде мени көтөрүшкөн да. Сүйүнүп, кечинде жатканда да ошол мезгилден баштап спортко болгон ишенич, менден чыгат экен, мен дүйнөнү багындырсам болот экен деген дух пайда болду мендечи. Ошентип ошо биринчи жеңишим Кыргызстандын чемпионатындагы жаштар арасындагы 2-чи орун болгон. Кичинесинде досторунан айырмаланып, башка инилериме айырмаланып, шогураак эле, көбүрөөк
футболго кызыгат эле. Мектепте көп тополоң кылчу эле. Мектепте балдарды уруп коюп, көп ата-энелер келип, арызданып, өзү тамашага чыгып жатып алган күндөр болгон да. Ата тарапта, туугандарда палуандар көп болгон бизде. Улакчы, эңишкен абаларым болгон. Союз тараар мезгилдеги атам бир туугандар дагы спорт менен алектенип жүрүшкөн, Жалал абадта ошо. Атам 2 кәсип спортсмен болгон. Эми бирок алар азыркыдай бакайдай болуп, Кыргызстанга салым кошуп, мамлекетибиздин желегин көтөрүп, талаа түзгө чыга алган эмес, бирок ошол мезгилдин талабына ылайыктуу спортсмен болгон да. Каныбызда дагы бир спорттук сезимдер бар экен деп ойлоп калам. Анан ата-энемдин максаты дагы ушу уулдарым спортсмен болсо экен, уулдарым Кыргыз мамлекетине салым кошсо экен, уулдардын элден дуа алып, элдин кызматын кылса экен деген жакшы ниеттерине аз болсо да жете алдык деп ойлойм. Ар бир жараткан ийгиликтеринде көзгө жаш келген убакыттар болуп аттар, бир алган медалдарында. Себеби медалдын кымбаттыгын биз өзүбүз байкайбыз. Мындай чоң жетишкендиктерди акчага да сатып ала албайсың. Канчалаган акчасы бар байлар бар, бирок спортсмендери жок мамлекеттер бар. Ага салыштырмалуу Кыргызстан жөнөкөй тамтың басып келе жаткан мамлекет катары болгону менен Кыргызстанда бака иниме окшогон аябай көп спортсмендер бар. Ошолор өз убагында шарттары жок чыга албай калышты. Кимдир бирөөлөр башка жолго түштү. Ушундай ийгиликтер менен сыймыктанабыз. Аллах таалам насип кылып, көп ийгиликтерге жетиштик. Кыргызстанды бир нече жолу биринчиликтерин 6-7 жолу уттук. Дзюдо боюнча, самбо боюнча, кийинчерээк ушу санда боюнча, боевой самбо, күжүрмө самбо боюнча биринчиликти алып жүрдүк. Буга эң эле негизги менин агайларым, менин агаларым өтө чоң күч кубат берди, даярдады, мен үчүн убактысын беришти. Эми ошолордун ичинен эң эле менин эсимде каларлык нерсе ошо 17 жашымда Кыргызстандын ошо улуулар арасындагы чемпионатында биринчилик болгом да. Ошол мезгилде Жусупов Бакыт деген агайым бар. Алып барган ал мелдешке. Ага чейин жаштар арасында күрөшүп жүрүп, ал мезгилде жашым жетпейт эле, бирок агайым ушунчалык деңгээлде даярдаган экен. Мен өзүм дагы билбейм анчалык формада экенимичи. 17 жашымда мастер спорт толтургам да. Мен үчүн дагы менин тренерим Бакыт агайым үчүн дагы өтө чоң ийгилик болгон экен азыр эстесем. Ошондо финалда атаңдашым утуп чыкканда агайым ушунчалык деңгээлде сүйүнгөн. Мен ал мезгилде биринчиликти алып сүйүнгөн эмесмин, ошол агайымдын сүйүнгөн кубанычын көрүп мен ушунчалык сүйүнгөм да. Себеби биздин агайыбыз ушундай эле өтө токтоо, анча-мынча нерселерге сүйүнө бербейт эле да. Анча-мынча нерселерге капа дагы болбойт эле. Ошол жеңиштен кийин Аллахым ушундай бир жолуму ачты. Көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Мына эл аралык, международный турнирлердин көпчүлүгүн уттук. Биринчилик, экинчилик, үчүнчүлүк орундарды дагы алдык. Ошонун арасында эле орто жаштар арасында Ташкент шаарында Азиянын чемпионаттыгы болгон. Ошол жерде дагы финалга чейин чыгып, ошол жерде финалда ошо Өзбекстандык Кочкоров деген атаңдашым менен чыгып утулуп калып, ошол жерде экини алып келгем. Экинчи орун бул Азиядан ал мезгилдеги экинчи орун өтө чоң ийгилик эле. Себеби ал мезгилде Кыргызстаныбызда спорт эми өнүгүп баштаган мезгил эле. Ошону утуп келгенде дагы ошко ушунчалык досторубуз баары жогу келип куттукташкан да. Ушунчалык деңгээлде сүйүнгөнмүн. Ошондо дагы менде ушундай бир пайда болду, дух пайда болду. Мен Азияны утуп келсем, Азиядан экинчи орунду алып келсем, мен значит дүйнөлүктү утсам болот экен деген менде ушундай бир аракет, ушундай бир дух пайда болду да. Мен ийгилик жараткан нерселерим мен үчүн баа жеткис кымбат нерселер. Себеби булар үчүн мен канчалаган убактым кетти, бир нечелеп терлер төгүлгөн. Жогоруда айтып кеткендей бир нече кыйынчылык көрдүм. Агайымдан калтак жедим десем болот. Ошонун арасынан мынау кубокту Тажикстан Республикасы менен Кыргызстан Республикасынын ортосундагы
командовый MMA деген эрежесиз уруш боюнча супер бой уюштуруп берген Тажикстандын номер 1 MMA боюнча номер 1-деги жигити менен ошол мезгилде Аллахым күч кубат берип Душанбе шаарында өтө чоң бой уюштурганбыз. Гонорар уюштуруп беришкен. Ошол мезгилде ошол атаңдашымды утуп ушул кубокко жетишкенмин. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Мен Бакайды төрөлгөндөн бери эле билем, Бакайдын атасы менен атамдын иниси болот. Ошо кичинекейинен эле биздин ушабыбыз атасы. Өтө таза жүргөн адам эле, өзү мал эле багып жүргөн киши эле. Ушу өтүктөрүнө дагы ылай жукпаган таза киши эле да. Анан ошо кишинин тартыбы дагы ошондой болуп чоңойду. Бул эми Бакай кичинесинен ушу спортко жакын бала эле. Азыркыга чейин эле ошо спорт менен машыгып жүргөн бала. Эми да органда иштеп атат. Ар жерде деле ошо спорттун калтыры элек болуш керек. Ушу кичинекейинен бери эле ушу балдар менен, ушу айылдаштары менен жакшы жүргөн бала. Ошондой эле Кыргызстандын желегин, ушу Кыргызстан желегин башка мамлекеттерде желбиретсе деп тилейбиз. Ошолорду кылып да келген. Ошолор үчүн бүт туугандар баарыбыз ушу Бакай үчүн сыймыктанабыз. Дагы деле ошо спорттогу ийгиликтерди каалайбыз, иштеринде ийгиликтерди каалайбыз. Бу Бакай экөөбүздү айылдаш катары, коңшулар катары жакшы жактары көп билебиз. Жашынан тырышчаак, спортко жакын, кошуна колоңдоруна сый көрсөткөн бала, спорт жагына жаатына көп басым жасаган бала. Бунун аркасынан жаш жеткинчектер дагы ушуга жетсек деп үлгү катары жүргөн бала. Туугандарынын арасында айылдын ичинде үлгүсү көп. Ушу Кыргызстандын желегин желбиретип, Казакстан, Россиябы барып катышып жүрөт. Эми буга ийгиликтерди каалайбыз. Балдар дагы ушун жолдосо экен деп үмүт кылабыз. Ушу айылдаштары, жердештери сыймыктанабыз ушу бала менен. Ушундай баланы өстүргөнгө ата энесине, урук тууганына рахмат. Бакайдын төрөлүшү өзүнчө эле бир баягы манас түрткөндөй окуя болуп кетти менин оюм боюнча. 3 күн толготуп, апам раматтылык ар бир небереси төрөлгөн сайын аябай толкунданып, ыйлап, сыктап, 7 тыйын берип келчү дооналарга. Илгери ушундай өрүм-жүрүм бар эле да. Анан кийин апам 3 күн ошо эч кимге көрсөтпөй, эжем төрөйүн деп атканда түшүмдө аян берди. Ушу балам бир болсо уул манас төрөйт деп. Апа коюңуз капкаяктан айтасыз деп. Ошентсен 3 күндөн кийин апарып түнү менен толготду эжем кыйналып. 5-6 врачтын көзөмөлүндө эртең менен таңнамал төрөп. Анан ошо салмагы 4 килограмм 500 болуптур. Эң чоң салмак экен да, роддом боюнча. Анан сүйүнчүлөп апам ар дайым жанында да биз бул эжем көп төрөгөнчө биз кол кабыш кылат элек келип, айрыкча мен эң кенжеси. Манастайда карасам, Манасты мен көп окугам да, карасам эле Бакайды элестете берем. Айрыкча ашыкча мындай чачы бар эле төрөлгөндө. Мындай узун, мына чачынан бөлөк дагы ашыкча. Аны өрөт элек, лента тагат элек, менен жаш кызым да секеле кактам. Анан апам көйнөк кийгизип коет эле көз тиет деп. Мындай салмактуу болук бала эле да, томолук. Анан көйнөк кийгизип алып аны тегерет ойнотот элек. Анан жүгүргөндө бурулушту билбейт эле. Ой мындай да. Барып туруп ушундан мен уруп кетет эле. Чоңойгондо да кийин детсадта да мен бала бакчада өзүм тарбиячы болуп калдым, педучан бүткөм. Аерде дагы мен өзүм тарбияладым, өзүм колума түштү. Балага окшоп ойнойт эле да. Мушташканды анан балдарды уруп кое берет эле. Кийин практикага келгемде мектепте кайра эле өзүмүн классым болуп калды. Анда да сабактан аябай жакшы окуйт эле. Ушу балдарды уруп кое бере турган адаты бар эле да. Анан оюн карак эмес эле. Ар дайым эле мынтип эле эме бир башкача нерселерге көңүл бура берет эле, мен таң калчумун. Ошо чачым болсо атасы раматтылык Сулайман такка барып касиеттүү бала болсун деп баладан суранып чачын алдырып келген. Бишкекте жүргөндө ал жерде мен дагы болуп калдым кошо бирге. Залына барып жүрдүм, турнирлерине барып жүрдүм жада калса. Ошо бир жерде турниринде бир ысык көлдүк бала менен неме күрөшкө чыгып калды.
Анан кийин аябай манас бага колдосун деп баягы жипке чейин жөрмөлөп барам. Анан экөөнүкү бирдей болуп калды. Бирок кызкөлүк балага тартып коюп, мен жүрүлөр менен учуп кеткем. Ошо мезгилде ушундай балалыктар өткөн. Биздин 1-класстан баштап аттанган мектебибиз Исраил Базаркулов атындагы номер 43 мектеп. 1-класстан ушул жерге келгенбиз. Ушул жерден илим алдык, ага эжекелерден билим алдык. Ушул жерден эр жеттик. 7-класс бүткөнгө чейин ушул жерде окудук. Бул жерди бүткөндөн кийин Ош шаарындагы номер 27 Уркия Салиева лицейине барып окууга тапшырдык. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysыңар? Окуулар жакшы? Жакшы жүрөсүңөр? Ой, молодец. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Assalomu alaykum. Кандай жакшысыңарбы? Кандай сизге жакшысызбы? Кыздарбы? Иштеп атасыздарбы? Чачабай. Биз ушу 5-класска чейин кичинекей корпуста окуганбыз. 5-класстан кийин 6-класста көчкөндө ушул химия классына көчүп 7-8 ушул жерде окудук. Ассаламу алейкум. Агай кандай, жакшысызбы? Бияк агайыбыз ушул мектептин директору Абдулла агай. Биздин мектепке 1-класска келгенден бери билемин да. Көзүмдө элестеп турат, бул ушу кичинесинен эле спортко аябай кызыкчу эле. Качан көрсөм ушул бош убактыларында өзүм досторум топтоп алып эле топту колтуктап, стадиондон чыкпай, воротаны тосуп алып эле досторуна бакырып, тебелетеп, мына деп туруп эле ушу эптеп ошо чыккан командасын жеңиштин аракетинде болуп туруп, укмуш кызыгып, укмуш ойнойт эле. Өтө күчтүү бала эле. Айрыкча менин эсимге калган ушул 6-класстарында, 5-класстарында ушул bunun futbol canı bolчу да, кыскасычы. Futbol деген деле ошо немен спортивный форманы кийип алып, кышында болсо куртканы кийип эле топту колтуктап эле бакырып эле достору менен командасы менен ал тебелетеп кыйкырып жүрчү эле. Ошентип анан Ошко кетти. Кийин Ошто дагы спорт жагынан көп жетишкендиктерге жетишип, мунун жетишкендиктерин да угуп жүрдүм. Турмуштан өз ордун таап, спорттон жакшы ийгиликтерди жаратып, биздин айылга жакшы сонун биздин уул, биздин балабыз деген сыймыкыбызды, биз сыймыктанган жакшы сөздөрдү алып берип, бүгүнкү күнгө чейин келе жатат. Бул ошо биздин Кызылчуман айылдын кошуна айыл, мектебибиз бир, аты Кеңеш. Бул Кеңеш айылынан да өтө чыган, билимдүү, мыкты инсандар чыккан. Ошолордун арасынан ушу Улукбек деген агабыз, Ормонов Улукбек деген агабыз чыккан. Ушу жогорку кеңеште бир нече жолу депутат болуп турду. Ушул айылдагы жетишкендиктерге өтө чоң салымы бар. Спорт аянтчаны салып берди. Мына жолдор бир канча жерлери жараксыз болуп, өтө бир бузулуп кеткен жеринен ушул агабыз жүгүрүп, өкмөткө чейин барып, канча жерине өзүнүн салымын кошту. Өзүнүн жанынан канча каражат кетти. Ушул элге, өзүмдүн элиме, өзүмдүн бир туугандарыма, кошуналарыма бир удобство болсун, шарт болсун деп ушул жолду куруп берди. Өтө сыймыктанабыз бул агабыз менен. Себеби айылдагы өзүнүн элине, жерине кылган эмгеги өтө чоң, өтө зор. Мен эле эмес, мен ойлойм, айылдагы баардык жаштар,
бар жок агайынелер сыймыктанышат деп ойлойм. Себеби ушундай айылыбыздан чыган билимдүү адамдар көп чыкса экен деп тилейбиз баарыбыз. Албетте биринчи бул жашоого келгенден максат кооз жашап, кооз кийинип, бул дүйнөдөн өтүш эмес экен да. Бул дүйнөгө келгенден максат жараткан затты ыраазы кылып кетиш. Биринчи өчүрөтчү. Ушу бул дүйнөдө Алла гана ыраазы болуп калса, калган инсандар, калган нерселердин баары жогу ыраазы болот да. Ошо биринчи максатым ушу Алла ыраазы боло турган иштерди жасап калсам, эртеге биз өткөндөн кийин аркабыздан ушу сооп жетип турса, балким балдарыбыздын дагы аты аталганда, бунун атасы ушундай иштерди кылып кеткен, ушундай адам эле деген бир бала чагабыз, урпагыбыз, биздин зурияттарыбыз биздин артыбыздан жакшы сөз укса деген ой менен ушул иштерди кылып жатабыз. Бир аз болсо да кылдык. Кудай кааласа өмүрүбүздүн аягына чейин ушундай ниеттерибиз бар. Айылыбыз үчүн, мамлекетибиз үчүн, ички иштер органдары үчүн дагы өтө чоң бир ниеттерибиз бар. Жакшы бир ийгиликтерди жаратабыз деген, жакшы бир өзгөрүүлөрдү кылабыз деген жакшы бир пландарыбыз бар, Кудай кааласа. Мен ички иштер башкармалыгында 10 жылдан бери кызмат өткөрүп жатам. Азыркы учурда ушул атайын операциялар бөлүгүндө иштейбиз. Бул жерде көбүнчө атайын ушул спортко көп багыт жасайт. Бул ишканада Кыргызстандын чемпиондору, дүйнөлүк аренага чыккан спортсмендер бар. Себеби бул спецназ көбүнчө спорттук чеберлер иштей турган ишкана экен. Бардык кызматкерлер көбүнчө ушул спортко көп багыт жасаган инсандар. Биз көбүнчө ушул жерде дене чыңдоо үчүн ушул жерде көп машыгабыз. Кийинки дагы бир залыбыз бар. Ал жерде ушул күрөш боюнча дагы бир залыбыз бар. Эң негизгиси айтып кетмекчимин, бул жерде ушул ишкана бизди спортсмендерди өтө көп колдоп, көп көмөк көрсөткөн. Ошонун себебинен биз ушундай бир ийгиликтерге жетип жатабыз. Бул жерде 70-80% ушул Кыргызстандын чемпиону, Кыргызстандын биринчилигин уткан балдар. Ар дайым спорттук мелдештерде өзүнүн бир алдыңкы катардагы мелдештерди утуп жүргөн инсандар бар. Бакайды баары тааныйт да, республика боюнча тааныйт. Спецподразделение деп коет среди силовых структур. Күч структураларынын арасындагы атайын багыттагы кызматтардын арасында белгилүү спортсмен. Мен билгенден 5 спорттун чебери: дзюдо, самбо, боевая самбо деп коет, рукопашный бой, бардык жагы. Кандай гана спорт болбосун, кандай гана мелдештер болбосун, Бакай жок дегенде экинчи орунду алат да. Атак ар дайым биринчи орунду алып жүргөн бала. Көзгө көрүнгөн, өзүн жакшы көрсөткө билген, дисциплинасы бар. Не только спорт жагынан, боевой жактан тоже биз айтып коет да, боевая подготовка деп коет. Ал жагынан дагы өзүнүн аябай жакшы даярдыктары бар да. Сыймыктуу кызматкер Бакайды кандай десе, мен Бакай бул өзүн караган бала эмес да, бул баягы өзүнүн чеберин, өзүнүн көрсөткүчүн кийинки муундарга өткөрүп берейин деп, баягы кийинки жаш кызматкерлерге талыкпай өзүнүн өнөрүн баягы көрсөтүп, үйрөткөнгө ар дайым аракет кылат да. Биринчи ошо 2005-жылы Ош шаарында Мухаммед Умар деген зал ачылыптыр деп укканбыз. Дзюдо деп, ол мезгилде ошо спорттун атын угат элек, өзүн көрбөйт элек да. Ошого менин эң чоң агам башында айтып өттү, Асхат деген. Ушул таза зал экен, адамдар таза адамдар экен, жетекчилер жакшы адамдар экен деп алып келип тапшырып кеткен. Ушул УСМдин нар жагында биринчи спорт клубубуз Мухаммед Умар деп, дзюдо, самбо деп ачылган.
аны ошол арендага алып иштеткен экен. Азыркы күндө ал жерди алып башка залга көчүрүштү да, башка жергечи. Биз ошол жерден эмгекти баштадык, ошол жерден спортту баштадык. Чындап айтсам, спорт эмне экенин ошол жерден келип билдик да. Ошол жерде дос таптык, ошол жерде ага энилерди таптык, ошол жерде адам менен мамиле кылганды үйрөндүк, ошол жерде көптөгөн ошол жерден намаз окуганды үйрөндүк. Кыргызстандан дагы кыйын адамдар чогулсун, кыйын адамдардын башын бириктирген, спортсмендердин башын бириктирейин, Кыргызстандын атын чыгарайын, желегин желбиретейин деп ак ниетте уюштурган ушу Мухаммед Умар спорт клубун милициянын генерал майору Өмүрзаков Сүйүн Абдулдаевич деген агабыз бар. Ошол адамга өтө чоң таазим кылабыз, ыраазылыгыбызды билдиребиз. Адамдын жөндөмү өзү 50% болсо, ошол адамдын чемпион болушуна 50% тренердин эмгеги экен да. Ошого мен ойлойм, Жусупов Бакыт деген агайыбыз бар. Ошол агайымдын 90% эле эмгеги тийди деп ойлойм да. Ошол Бакыт агайыбызга өтө чоң таазим этем. Андан кийин эле ошо боевой самбо, рукопашка боюнча дагы кылдырды. Курбанов Мухаммед деген агайыбыз бар. Ошол дагы бир канча эмгектерди, өзүнүн тажрыйбасын бир дагы аябастан, өзүнүн убактысын болушунча биз менен бөлүштү. Бизге канча нерсени үйрөттү, турнирлерге жөнөттү. Ушул агайыбызга да чоң ыраазылык билдиребиз. Ошондой эле Өмүрзаков Улукбек деген агабыз бар. Ал агабыз биз менен кайсыл турнирге барсак, кайсыл жерде мелдеш болсо кошо жүрүп, бизди ошол нерсеге даярдап, ушуну организатор эле бул агабыз, спонсорлорду таба калып, барган жерден тамак уюштура калып, жатаканабызды уюштуруп, ушул агаларыбызга Алла ыраазы болсун. Балким көп адамдар мени спорттун аркасынан тааныды деп ойлойм. Спорттун аркасынан көп жакшы адамдар менен мамиле кылдым. Дүйнөлүк чемпиондор менен ошол жерде бирге, ошолордун да жакшы жактарын алдым деп айтам. Биздин азыркы жумуш основной ушундай спортсмен, подготовкага жакын, балким кылмышкерлердин экөө-үчүнө күчү жете турган адамдарды алат да. Мен ушу балким ойлойм, ушу спорттун аркасынан мен жумуш кылдым. Спорттун аркасынан мен көп жакшылыкка, көп ийгиликке жеттим деп ойлойм да. Мен эч качан өкүнбөйм бул жашоомочу. Баарыбыздын бул жерге келген максатыбыз, ниетибиз Кыргызстандын желегин көтөрүш, дүйнөлүк аренага чыгыш, дүйнөлүк чемпионаттарды утуш да. Эми ошол нерсеге, ошол максатка жетиш үчүн адамдын биринчиден өзүнүн кулк мүнөзү жакшы болуш керек да. Аракетчил болуш керек. Анча-мынча нерсеге тарынбай, агайлар урушат, жакшы айтат, жаман айтат, ошонун баары жогун туура түшүнүп билиш керек да. Ошону туура түшүнүп билсек, агайлар эч качан биздин жаман болушубузду, слабый болушубузду каалабайт да. Агайлар биздин келечегибиз жакшы болушуну, чемпион болушубузду, Кыргызстан желегин көтөрүшүбүздү каалайт. Ошого бул жерге келгенден максат эң биринчи настрой менен келип, 2,5 саат, 3 саат машыгабызбы ошол убакытты текке кетирбей, бир жакшы өткөрүш керек да. Ошонун аягында ал адамга сөзсүз результат болот.